Жакшы саанойду кантип туура тандап алуу керек? Сүт өндүрүүчү чарба үчүн жакшы сааной эң негизги шарт болуп эсептелет. Чарбанын ийгилиги жана жетишкендиги дал ушул саанойлардын сапатына түздөн-түз көз каранды. Чарбага уй сатып алаардын астында көңүлгө төмөнкү шарттарды бекем түйүү абзел. Биринчи. Эгер жаш уй эмес болсо, анын жаш курагын аныктоо үчүн билген адамдан тиштери аркылуу аныктап берүүнү сураныңыз. Мындан сырткары, мүйүздүү уйларды мүйүздөгү шакекчилер аркылуу да аныктаса болот. Бирок бул өтө так эмес ыкма. Экинчи. Негизи саанойду 2 туутка чейинки курагында сатып алган пайдалуу. Себеби анын сүттүүлүк мүмкүнчүлүгү ушул учурда толук калыптанган болот. Үчүнчү. Желиндин абалын өтө кылдат изилдеңиз. Бардык эмчектери жана үрптөрү тегиз, бирдей чоңдукта, эч кандай жараат же таксыз болушу шарт. Берч болуп калган же карттанган эмчектер уйдун эски травмаларынан же ылаңдарынан кабар берет. Төртүнчү. Уйдун өтө арык эмес орто эттүүлүгү жана сырткы көрүнүшү, буга чейин көрүлгөн камкордук, шарт жана рацион тууралуу айтып турат. Малды катуу айдап же жетелеп көрүп, анын басканына көңүл буруңуз. Оор кадам шилтөө же аксоо басканда кыйраңдап туруу уйдун эски травмаларынан кабар берет. Бешинчи. Уйдун жүнү көп нерседен маалымат берет. Бир кылка, таза жана чойгондо жулунбаган бекем жүн ден соолугу чың, жакшы багылган малга тиешелүү. Денеде такыр жана кырылган тактардын болбошу шарт. Уй тандап алууда маселени тажрыйбалуу ветеринар менен кеңешүү сизге дени сак мал алууга эле эмес, бооз малга ээ болууга да мүмкүнчүлүк берет. Бул айрыкча туутка кирелик кунаажындарды тандап алууда маанилүү. Уйлар келатканда эштен кечке ошо жашыл чөптү жейт, ошондой протеиндүү чөптөрдү жейт, ошонун баарын жейт да эмчек эчтеке жок. Сарсан 3 литр, 4 литр, 5 литр чыгат. Эми бул не фермерское дело. Ошондой уйдук кармаш. Понимаете? Лучше просто вы этим не занимайтесь дегендей, да? Лучше фермеру этим не заниматься. Потому что выгоды никакой, ноль. У галштин среднестатистика мировой жирность 3,8, 3,6. Но у нас 4,2, 4,1 выходит. Обратите внимание. У нас корма мощнее здесь. Биздин Кыргызстандын ошонусу жакшы. Биздин тоюктар действительно жакшы өсөт, жакшы плодотворный болот. И на этой почве у них возвышается вот эта процентная ставка. Сүт багытындагы уйдун эт багытындагы малдан көрүнүшү боюнча айырмасы чоң. Айталык, сүт багытындагы породадагы уйлардын денеси 3 бурчтук сыяктуу болуп көрүнсө, эт багытындагы бодомал 4 бурчтукту элестетет. Канчалык уй көп сүт берсе, ошончолук уй слабый болот. Көрдүңөр? Чтоб ошол слабый болгош үчүн сен тоютту жакшы беришиң керек. Бул өзүн камсыз кылып туруш керек уй. Минерал, витаминдерди, протеин, энергияны дайыма толуктап камсыз кылып туруш керек, чтобы сүт менен кетип калбаш. Сен пополнять этип турушуң керек да.